Тойго барганда каалооңузду тизилген тилектериңизди айта албай, кара микрофонду кармаганда эле калчылдап сүрдөп кала турган болсоңуз, анда мен сизге жакындан жардамга келейин, а сиз болсо жаттап алыңыз. Арыбаңыздар, ардактуу бүгүнкү жакшылыктын жалпы жамааты жана коноктору. Сиздер сыяктуу сүйүнүп келген, жүгүрүп келген коноктордун катарын мен дагы толуктайм. Жараткан Аллахым жакшылыгын бардыгын жадырсын, жалпы айтканды жаратканым жактырат дегендей, бардыгыңыздарга айдын актыгын, асмандын көктүгүн, атанын намысын, элдин калысын каалайм. Ошон менен биргеликте канча күн, канча күз күткөн күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүнкү той ээлери бардыгынан бата алайын деп бапырап бар тапканыңыздарды дасторкон бетине жайып отурасыздар. Батаңыздар кабыл болсун. Тойду дагы чыдаган берет, тойго дагы чыдаган келет дегендей, ошол тирүүлүктүн бейиши болгон бүгүнкү тоюбуз жакшы маанайда өтсүн. Ардактуу Бек мырза, үйлөнүү тоюң кут болсун, жакшылыгы жук болсун. Колуктуң менен колтукташып, төөлүккө бирге болгула, төөлүңөр түз болсун, түндүңөрдөн түтүнүңөр түз чыксын. Сен эми күйөөмүн деп коркутпай, күйөрүң болом деп жаша. Сүзмөдөй гана эзилибай, сүйөрүң болом деп жаша. Ал эми Акседеп сен болсо, эки жакты тең бакталайга бөлөй турган, жыл сайын төрөтканага жөнөй турган мыкты кемеңгер келиндердин бири бол. Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрө каттын азабына, кулпунтуп бул өмүрдүн багын ачып, ардактуу бүгүнкү үйлөнгөн эки жаш аман эсен жашагыла. Бар болсо балдан өткөн ширинсиңер, багыбыз, байлыгыбыз бир өзүңөр. Ар дайым ата энелер аман болсун дейбиз, анткени үмүтүбүз силерсиңер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу көчтө, баарыңар эсен аман бар болгула деп айтып койсоңуз болот. Ушуну эле жаттасаңыз сиз азамат болосуз. Мага катталып кетиңиз жана кандай тойлорго каалоо тилек айтып берейин, ошону дагы комментарийга жазып коюңуз.